Жумгал району Эпкин айылындагы транспорттук көзөмөлдөө пунктунда учурда 20дан ашык көмүр тарткан унаалар кечки саат 8ден бери пункттан өтө албай турушат. Алар ашык салмак эмес, ар бир дөңгөлөккө осько бөлүнгөн ченемден 50, 100 жана 200 килограмм ашып калгандыктан аларга айып пул чегерилет деп кармап турушат. Айтып атабыз буларгачы. Ошону осевойду кандай кыласыңар? Ошону бир иретке келтирип бергиле, могу водительдерди дагы нааразычылык кылбагыла деп атабыз. Нааразычылык кылганда бул эл булар дагы мындай окат кылыш керек да. Эми 200 килограмм 100 килограммга эми 17 миң кыйын эле болуп калат го. Мунчачы. Муну Садыр Жапаровго да айтыш керек, Камчыбек Кыдыршаевичке да коюш керек ушул маселеничи. Эми миллиард деген ущерб мамлекетке келтирген жок го. Булар деле карапайым элдер да семьясын багып атат, жолдо жүрүп атат, тиякта канча күтүп атышат, үшүп, шишип дегендечи. Мисалы биз бу жердеги балдар менен уюлдашып атабыз, бул балдар эчтекени чечпейт экен. Тиерде кыргыз көмүр деген биздин өзүбүздүн положенный грузду жүктөп берип атабыз деп берден чыгып атат. Эми сүкүчү груз болгондон кийин бул коробка же бир мишок эмес экен да, бир жерден бир жерге которуп койгончу. Ошонун баары туура түшүнүп, ошонун баарын туура чечип берсе жакшы болмок. Өздөрү жок мына. Түтүк өткөндө буларга дагы булар менен эле биз баягы эле карапайым эл бири-бирибиз менен ызылдашып атабыз. Китет тартып атабыз. Туура да, туура. Мамлекетке алып барып төгөбүз мына. Турат накладной үчүн. Ал эми айдоочулар көмүр кенинен ашык салмак менен чыкпаганын айтып, бирок дөңгөлөктөрдөн ар бирине бөлүштүргөндө көмүр ашык болуп калганы бул таразыдан чыгып жатканы менен маселени жогорку жак эртелеп чечип беришин өтүнүп жатышат. Ал эми транспорттук пункттун кызматкерлери унаалардын ар бирине 17 миң сомдон айып пул салып, жолго кое берерин айтышты. Буга айдоочулар макул болбой жатышат. Бирок жүктөгөндө тактан ар кандай жүктөп салып, бияка келгенде 8 тонна болот да. 10 тонна, 9 тоннадан чыгып калат. Дөңгөлөктөр жалпы салмакта карайбыз, дөңгөлөктө айсойду да карайбыз. Анан бул айсойдон чыгып калып, биз буларга штраф салып десек, булар өзү чыгып, биз тияктан кечке айланып, жалпы салмактына 42 болуп келип атпайбыз, тиякта айсой жок деп. Ошондо да бизден программадан бул да каралат, бул да каралат. Жок, ошондо тиги 42 менен чыкса анан бизге келгенде биз муну да карайбыз, и муну да карайбыз. Неге бияка анан бөлүнбөй калып атабы же? Эмне болду? Бул майке карап ичинде мисалы коробкада жүк болсо, салса болот. Ал деген мисалы астында экскаватор менен бир чоң жүктөлүп калат. 44 тонна положено жүктөлгөнү тияктан. Бизге вес менен тияктан жүктөп берет өздөрү. Бизге келип ушул машинада мында перевес жок, бияка келсек эле бу жерде осевой деп осевойго чыгат да. Мисалы башка жолго общий тарадан эме чыкпайт. Бул шипучий болот. Дүйнөлүк практикада мындай нерсе жок экен да, бул шипучий материалга эме деп осевой контроль бар депчи. А бизде эле ушундай Кыргызстанда эмес, бул кара кече тарапта эле ушундай болуп атат да азыр. Мудан канча кил ашып калды мисалы? Азыр бу жерде ашык жок негизичи. Ашык жок, только бир дөңгөлөгү менен ведущийдан 200 килограмм ашып калды да. Ошондо бияка кичине көбүрөөк салынып калган. Бияка кичине көбүрөөк салынып калган дешет да. Общий тара 44. Общий болбосо мында бир дагы килограмм ашыгы жок да азыр. Анан ошол 200 килограмм үчүн азыр 200 килограмм үчүн бизге 17 миң бирдекеси бар, анын дагы майдасы бар. Ошончо штраф. Анан каждый километрге ошол Агулактан чыксаң Агулактан, Кара кечеден чыксаң Кара кечеден ушул жерге чейинки километрди эсептеп, каждый километрге 40 сомдон штраф дейт да. Бул акчаны өзүбүздөр бул деле 1400 сом, 1600 сом тоннасына тартабыз. Еще солярка 70 сом. Анан эл ушинтип өзүбүз багып эле иштеп атканда мамлекеттен жардам жок болсо, хотя бы ушул осевойду алып берсе бизге жакшы болмок да. Могу дейгиле могу грузовой айдаган водительдергечи, айдоочуларгачы. Айтпесе тиянан биянан жүктөтсөң же Кара кечеден айтып жүктөп беришпесе бизге, алар да майдалап жүрмөк беле монча машиналар жүктөйт. Күндө деген 200-300 машинаны чыгарат аларчы. Каждый машина жүктөтө анда жөн эле жатыш керек болуп калат да. Ушул жерде чогулган баары эле ушундай эле маселе. Бүт ошол маселе эле. Бу жерде бир да перегруз жок, бу жерде бир машинада перегруз жок. Только осевой. Осевой эле, осевой. Кечөкү 8ден бери чечиле чоңдор келеттерин ишleminde күтүп отурасың, турабыз. Ошо бойдон эчтеке жок, результат жок байкес.
Ошону чечип бериңиз да, как верный руководство. Эмне үчүн экөөсү эле ызылдашып мэрде туруп? Келсин чоңдоруңар. Биз айт. Тура көчө 8ден баштап мына бу жерде кармап отурасың, муруштеп. Ошону чечип бериңиз байке. Чече турганда маселе ошол. Силерге айтып атпайсызбы? Штраф чыктыбы? Чыккандан кийин уже төлөш керек. Себеби буга чейин деген көчөгүнү койду бизге. Бул камеранын көчөгүнү койду да. Статын центрге Бишкекке кошту. Уже бүт кыймылдын баары ошол жака кирип турат. Уже бүт маалымат айда тургандан кийин перевес чыктыбы? Уже штраф салыш керек бизге. Дальше айтып кетти. Чыктı, болду штраф салышыңар керек. Андай ана төктүрүп нормага түшүп турган кетишиң керек деп. Силерге болсо көчөгүнү айттым ошолор чыккандан кийин алсак биз аны чечишебиз деп. Эскертүү бергиле да, хотя бы. Эскертүү деген бизде жок болуп атпайбы? Эскертүү жок да, бизде эскертүү жок. Штраф чыкты, штраф. Мисалы өкүртө жүктөп атсак бир жөн байке. Мисалы бир 2 тоннадан, 3 тоннадан, 5 тоннадан перегруз. Какой-то килограмм менен кетет экен байке. 100 килограмм, 200 килограмм. Мисалы мына тец жүктөп баратасыз, мисалы. Ошол эле барып эле тецке түшөт да, мамлекетке же бир контрабанда көмүр жүктөбөсөк, монун бар тең эле мына население алып баратат. Бар тең эле туурабы? Тендерге кетип атат. То перегруз жок. Жакта общий анда ошол жерге баргыла да, ошол жерге таза койгула, ачыбай ошол жерден чарыга да. Эмне үчүн биз менен эле силер постоянно эле ушул нерешенный вопрос койдон эле кала берет Бул да. нерешенный вопрос эмес. Бул деген решенный вопрос. Просто силер деген өзүңөрдүн норма менен салып келгенде. Байке копшада алып келип атат мен ал жерде канча килограмм кайсы очко түшүп атканын мен билбейм да байке. Болду турабы? Эми машинеңерге, жүгүңөргө өзүңөр жооптусуңар да. 10 коробка болсо айтат эле, 10 коробканы могу жерге жүктө, 5 коробканы могу жерге жүктө депчи. Жок болот атпайбы байке? Кумду деле ошол да байке. Сыпучу болгондон кийин биз кантип эметебиз? Жок, чечилбесе анда президенттин же УКМКнын председателин чыккыла да сунуш менен беришпейби, түзөтпөйбү. Перевес менен келгенде сиз уже буга жооптусуз сизчи. Перевес болгондо айландырып туруп, төктүрүп кайда киргизип